Бул жөнөкөй эле сөздөр, бирок анда канча күч, энергия жана өзгөчө сезим бар экенин сиз аны күрүмдүк адатка айлантканыңызды сезе баштайсыз. Бирок аны эртеңкиге калтырбастан бүгүн, азыр угуп башташыңыз керек болот. Алгач күндөлүгүңүздү ачып, ручка камдап, анан угуңуз. Уккандарыңызды сөзсүз жазып алыңыз. Пайдасы тиет. Дейл Карнеги. Бүгүн жаша. Анткени бизде бүгүн гана бар. Биринчи эреже. Бүгүн мен бактылуумун. Бул мына ушул нерсени түшүндүрөт. Авраам Линкольнден кийин мен өзүмө ушундай чечим чыгардым. Көпчүлүгүбүз бактылуу болууну каалаган сыяктуу бактылуубуз. Эгер билсеңиз, бакыт бул ичтен чыгат. Анын тышкы стимулдарга эч кандай байланышы жок. Экинчи эреже. Бүгүн мен бар нерселер менен гана эсептешем. Жана айлана тегеректеги дүйнөнү менин каалоом менен эсептешине эч качан мажбурлабаймын. Мен болгонун болгондой кабыл аламын. Мен өз үй бүлөмдү, ишимди, тагдырымды алар кандай болсо, ошондой кабыл аламын. Жана аларга татыктуу жашоого аракет кыламын. Үчүнчү эреже. Бүгүн мен денеме камкордук көрсөтөмүн. Мен муну физикалык көнүгүүлөр, денеме этияттык менен мамиле кылуу жана туура тамактануу менен ишке ашырамын. Мен ага зыяндуу, артыкча жүктөрдү артууну токтотомун. Мен өз муктаждыктарымды, кыялдарымды орундатуу үчүн аны өзгөчө бекем машинага айландырамын. Төртүнчү эреже. Бүгүн мен өз акыл жөндөмүмдү өнүктүрүүгө аракет кыламын. Мен өтө баалуу нерсени тапкан аракет кыламын. Мен баш мээмдин иштешине мажбур кыламын. Жана акылды өркүндөтүүчү, ошондой эле пикирдин концентрациясын талап кыла турган нерселерди окуймун. Бешинчи эреже. Бүгүн мен жан дүйнөмдү жакшыртуу үстүндө иштеймин. Бул үчүн мага 3 нерсе керек болот. Мен кимдир бирөөнү кубантамын. Бирок бул жөнүндө эч ким билбеши керек. Ошондой эле жан дүйнөмдү өнүктүрүү үчүн мен корко турган, аны жасоону каалабай турган нерсени аткарамын. Алтынчы эреже. Бүгүн мен ар тараптан жагымдуу адам болууга аракет кыламын. Мен тышкы көрүнүшүмө камкордук көрсөтөмүн. Жарашыктуу кийинүүгө жана башкалар менен жумшак мамиледе сүйлөшүүгө, мактоодо калыс болууга, башкаларды жок жерден жамандап сөз кылуудан алыс боламын. Жетинчи эреже. Азыр мен бардык проблемаларымды четке сүрүп, бир гана бүгүнкү күн менен жашоого аракет кыламын. 12 сааттын ичинде мен кээ бир анык нерселерди жасай аламын. Болгондо да бүгүнкү күн үчүн эң керектүүсүнө. Эгер аны кийинкиге калтыра турган болсом, өмүр жолумда мени кыйнашы мүмкүн экенин аңдап түшүнөмүн. 8-чи эреже. Бүгүн мен өзүм үчүн күнүмдүк планымды түзөмүн. Мен ар бир саатка эмне кылышым керектигин жазамын. Балким мен бул жадвалга катуу тура албастыгым мүмкүн. Бирок бул нерсе мени дүйнөдөгү эң жаман нерседен, шашкалактык жана туруксуздуктан арылтат. 9-чу эреже. Бүгүн мен дем алышка жарым саат убакыт ажыратамын. Демек мен бул жарым саат ичинде жараткан жөнүндө ойлонсом, бул менин жашоомо, келечегиме үмүт тартуулайт. 10-чу эреже. Бүгүн мен коркууну токтотомун. Мен бактылуу болуудан коркпоймун. Бул дүйнөдөгү бардык жаратылган кооздуктарга суктанып, алардан рахат алуудан коркпоймун. Мен сүйүштөн коркпоймун. Жана алар да мени жакшы көрүп, сүйүштөрүнө ишенемин. Мен бактылуу адам сыяктуу ойлономун. Жана ага аракет кыламын. Мен өзүмдү бактылуу сеземин. Материал атайын кыргыз тилине которулуп, сиздерге тартууланды. Эгер жаккан болсо, ой бөлүшүп, башкалардын дагы бактылуу күндөрүнө себепчи болуңуз. Ийгилик сиз менен болсун.